башка, болбой теле тагдырга багынбаска. Ошол кезде коштошконбуз акыркы сөз аралашкан тамчы жашка. Биздин сүйүү эмес, азыр бөлөк. Чалышабыз кээде гана сурап көмөк. Баягыдай сезимдер жок, махабат жок, айланганбыз бир туугандай болуп жүрөк. Ошол кезде күлүбүздө ойго батпа. Өзгөрүлдүк, чоңойдук ушул тапта. 80 сомдук гүл берсең кубанч элең, сезингенсиң бактылуу өткөн чакта. Азыр биз башкабыз, сүйүү башка, жакындадык экөөбүз 30 жашка. Жалынга ороп күчөтүп күндүн чыгышын, дүйнөмдү ээлеп, акылдан алып тымызын. Душманга дагы багынбай турган жүрөктү багынтып алды, жанымды эзген бир сын. Садага батпай, бейкапар жүргөн кезимде жүрөктү эзип, бүлүктү салдың сезимге. Ак куудай жүзүң ат сайын көзгө элестеп, оюмда сенсиң, эртеби мейли, кечинде. Өмүрдүн дагы аткан сыйт сен деп актаны, сен үчүн окшойт мөңгүнүн ээлип атканы, сезимдер курчап жарыгы жамган жашоодо сен белип сен деп көрө албай калдым башканы. Жалынга ороп күчөтүп күндүн чыгышын, дүйнөмдү ээлеп акылдан алып тымызын. Актамын болуп жашоого жарык нур болуп, жүрөктө калды, жүрөктү эзген бир сын. Жүрөктө калды, жүрөктү эзген бир сын. Кошка кечиңиздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар, жалпы Анжелика айымдын коноктору жалпыңыздар ата ресторанына кош келипсиздер. Ну что, добрый вечер, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас на наше долгожданное мероприятие, которое мы ждали 5 лет. 5 жыл мурун биз Анжелика айымдын 30 жашында туулган күнүндө мааракесинде жолукканбыз. Мына эми 5 жылдан кийин сиздер менен жашнакай болуп, жылмайып, жашнакай адамдардын курчоосунда, жакындардын арасында сиздер менен жолугуп отурабыз. Жалпыңыздар Анжелика айымдын туулган күнүнө дагы бир жолу кош келипсиздер. Сегодняшнее мероприятие, посвященное ко дню рождения Анжелики. И, конечно же, самое главное – это книга, которую сегодня она будет презентовать под названием «12». Эмне үчүн 12, сырлары кандай, эмне үчүн бул китепти чыгарды, алдыда кененирээк айтып беребиз, презентациясында толук кандуу жасайбыз. Бул биздин мааракебиздин алдагында урматтуу айымдар жана мырзалар, толтура белектер жана ушундай эле оюндарыбыз бар экенин эске салып кетебиз. Анан дагы Казакстандан атайын сиздер үчүн келген жылдыздарыбыз дагы бар. Баштайлы, биз азыр алдыңыздарга күнөөкөрдү чакырабыз. Бүгүнкү күндүн ээси кичине маалымат берип өтөйүн. 12 июнь 1989 жылы Бишкек шаарында төрүлгөн. Жакшылап угуңуздар, анан оюнда керек болот сиздерге. 8 жашынан тарта чоң сахнада ырдай баштаган. Маданияттын мыкты кызматкери төш белгисинин ээси болгон. Көптөгөн фестиваль сынактардын жеңүүчүсү. Кыргыз эли Анжелика айымды ийгиликтүү алып баруучу коомдук ишмер катары таанышат. Кыргыз тилин жайылтуу максатында кыргыз тилинде реалити долбоорлорду жалпы журтка тартуулап жаткан чагы. Жана ушундай эле социалдык жеке баракчасында айымдардын укугун коргогон билдирүүлгө басым жасайт. Бүгүнкү күндө иш жүргүзүп 12 бизнестин ээси экенин дагы баса белгилеп айталы. Анда эмесе ордуңуздардан туруп бериңиздер, урматтуу коноктор. Бүгүнкү күндүн ээсин сиздердин алдыңыздарга чакырабыз. Сонун музыканын коштоосунда Каныш Нурди скрипка ойноп берсе. Встречаем нашу любимую Анжелику и, конечно же, можем немножечко ей подпевать, да? Ну что, Анжелика, пойдемте к нам под эти бурные аплодисменты ваших близких, любимых и друзей. Давайте все вместе. С днем рождения! С днем рождения!
рахматуллахи баракатух. Ушундай сонун биздин бүгүнкү мааракебиз жөнөкөй эле жеңил форматта өтөт деп аябай аракет кылганбыз, бирок болбой эле аябай эле расмий түрдө болуп кетти окшойт. Тилек мырза, Алтынай айымдын ошол эң сонун ырларды окуган тембри, Тилекич деген аккаунттан биз жазышып жүрчүк, бирок ушул инсандар бүгүнкү мааракенин алып баруучулары болсо экен деп ниет койгонмун. Балким ошол жерге мен курбу эжелеримди гана чакырам. Же болбосо жакын гана бир ушундай жакындарым болсо деп ойлоп атам. Жакындарымдын көрсө мынакей көптүгү ушунча турбайбы? Жакындар. Мен ар бир ушул жерге келген конокторумду көргөнгө абдан кубанычтамын. Рахмат сиздерге. Бүгүнкү кечеде чындыгында Анжелика баягы ырчы, анан кийин баягы телеперсона катары жүрсө, бүгүн сиздер үчүн чыныгы жашоодо кандай сиздердин кызыңыздар, карындашыңыздар, курбуңуздар болсо ошол эле бойдон, ошондой эле форматта болобуз. Бүгүнкү күндү ачыктеп анда жарыялайбыз. Туулган күнүңүз менен дагы бир жолу ушунча адам, ушунча жакындар сизди колдоп коштоп, сүйүүсүн, жылуу сөздөрүн буйруса алдыда арнашат. Эмесе биз уланталы, жакшы чыгарма сизде болсун. Анжелика Кайратовна, туулган күнүм ыр. С днем рождения, наша самая любимая и красивая. Анжелика сейчас вам споет песню под названием «День рождения», правильно? Да. 5 жыл мурун на Лото ресторанында бүгүн 30 жашка толдум, 40 жашым келсе да шашып, мен 30 жаштан 30 жашта каларыйынчы деген ыр менен аяктаганбыз да бул концертти. Эми 5 жыл ортодон өтүп, 35 жаш курагымда мына чыгармачылык кечемди ырларым менен гана эмес, мына ушул кичинекей китеп учкул сөздөрү менен бир башка дагы бир жаңы нукка кадам таштап атам десем болот. Бүгүн ошол эле ыр менен кайрадан салтка айлангандай бүгүнкү мааракебизди баштайбыз. Бирок байкаңыздар, 30 жаш келди мага эмес, 35 келди мага дегендей сонун строчкалар менен. Люди, благодаря которым вы сейчас здесь, мы хотим пригласить сюда родителей Анжелики. Мне кажется, нужно очень-очень громко поаплодировать этим. Апелесин, жана, үйгүлөсүн, кыздар чакырып келтират. Кайрат Асанович, Гүлбайра Молдалиевна, жана ушул эле кыздары Айыма и Лима Айлин. Келтирсеңиздер. Ну что, мы ждем девочек? Девочки же здесь? Ооба, кыздарым азыр келет. Ага чейин ата-энемен ушундай жакшы бата алып, бүгүнкү мааракени баштабасак болбойт. Кутман кечиңиздер менен кызымдын бүгүнкү мындай айтканда кош келген майрамына келген урматтуу коноктор, сиздерге рахмат. Ушундай алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп ушул кызымдын жакшылыгына келип отургандарыңыздарга рахмат. Анан бүгүн дагы мына кызым башкача форматта өткөзүп атат. Сиздерге каалайм жакшы эс алып, көңүл ачып кетет деген тилектемин. Кызым, эми кааларым сага чын ден соолук, узун өмүр, мына кичинекейиңден тартып, мына бүт эл билет, ушу 7-8 жашынан баштагансың, ушу чоң сахнага чыгып. Ошондон баштап талыкпай иштеп келатасың кызым. Такыр бир да күн, бир да секунд талыкпай иштеп келатасың. Көптөгөн башка жетишкендиктерге жеттиң. Менин кааларым сага чын ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт, ушул неберелериңдин жакшылыгын көр. Мына азыр ата-энең болгондой баары болот экен, алдыда дагы көп пландарың бар, максаттарың бар, проектлериң бар. Ошонун баары ишке ашып, албан ийгиликтерге жеткин. Анан дагы бул жерден дагы айтып кетчү нерсе, мына ушу кичинекей чагыңда боорукер болчусуң, ошол бойдон келатасың, кайрымдуулук иштерди көп өткөзүп келатасың. Ушул кыргыз элине аябай көп жардам берип келатасың. Мындан ары дагы ушул кайрымдуулугуңду калтырба, ийгилик ишиңе дагы ден соолук ошол кызым. Рахмат, дайыр жол турган күнүңөн алтын. Айтканыңыз келсин. Мен да атаңа кошулам. Биринчи Аллахыма шүгүрлөр. Ушунчалык сыймыктанам, ушунчалык кубанам. Сен менен бактылуумун. Сенин ден соолугуңду, бактыңды тилейм. Сенин жүзүңдөн нур чачыраса, менин жүрөгүмдөн нур чачырат дегендей дайыма ийгилик каалайм. Коштоп жүрсүн ийгилик алтыным. Ал эми бүгүнкү 12 деген китебиңдин бет ашары болуп жатат. Калемиңдин учу учтуу болсун. Мындан дагы уланып, жакшы ойлоруңду, жакшы
сөздөрүңдү китептерге калтыра беришиңди каалайм. Бул биринчи болбосун, экинчи, үчүнчү мөбүктөрдү биз күтөбүз. Баардыгыңыздарга рахмат. Бериштеде болгон Папаксонун кызымды сыйлаган кыздар баардыгыңыздар келдиңиздер. Мен сиздерди дагы сүйөм. Баракелде. Кабыл болсун айткан калыбектер, ата-эненин батасы түздөн түз кабыл болот дейт. Ошондой эле атасы сыйлаган авир табат, эне сыйлаган элге жагат дейт. Ата-энеси үчүн бир кол чабуулар. Нам наконец-то присоединились эти принцесски. Мне кажется, такие долгожданные гости сегодняшнего вечера нашего. Девочки, скажут пару слов? Маме пожелания скажем? Кто насчет Аимка, да, наверное, с тебя? Дорогая наша мама, мы поздравляем вас с вашим днем рождения. Хотим поблагодарить вас за все то, что вы для нас сделали. Барды кылган жакшылыгыңызга жана ошондой эле эмгегиңизди биз актаганга аракет кылабыз. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо Тайнешке, Тайташке за то, что у нас есть такая прекрасная мама, которая воспитала нас, таких ваших дочек. Безумно сильно вас любим. Поздравляю вас с вашим днем рождения, Танешка. Спасибо большое, то, что у нас есть такая очаровательная, добрая, самая сильная, красивая мама. Мы вас очень сильно любим, ценим и благодарим вам за все то, что у нас есть. Пути-пути. Кыздар да соны сүйлөп турбайбы? Разочарованно билдиресиз, Алинко? Поздравляю, мамуль. Спасибо Тайнешке, то, что родили такую... Тайташке тоже спасибо. Да. Аллаху хвала, да? Вы такая красивая, добрая, сильная. Мы любим вас. Кызым кичинекейинде айтып атпайбы? Мам говорит, шунчалык машаллах деген сөз жарат дейт да, анан кийин кызым каяктан билесиң бул сөздү деп. Машаллах деген сөз кандай эле? Эмнеден келип чыккан? Мама плюс Аллах равно машаллах. Вот. Слышали такое, да? Мама плюс Аллах, говорит, машаллах, получается. У нее такая фантазия сыграла, и я говорю, на самом деле это говорю, шүгүр, баарына шүгүр дешибиз керек дегендей. Кыздарыма дайыма айтып келем, кандай болбосун, биз жөн эле жер менен басып, жөн эле ушул кыргыз элибиздин ушундай жараны болуп төрөлүп калганбыз да. Жерибиз бар, элибиз бар экенине дайым ушундай симылтанып жүрүшүбүз керек. Жакшы сөздөрдүн артынан кийин жакшы белектер болсун. Биздин атайын партнерлордон Дубай Инвест жана У нас шикарные подарки для вас. Вообще неожиданные подарки. Компания, которую основала сама Анжелика, это Дубай Инвест и Алания Инвест. Келбергиздер өздөрүңүздөрдүн белегиңиздерди биздин ата-энелерге тапшырсаңыздар болот. Мира без тебя не вышел, надо выходить с супругом всегда. Давайте Миру позовем сюда. Мира здесь? Мирочка, выходите. Акалай тоже. Есть красивый у нас күйөө бала. Пожалуйста, супруг Акалай тоже к нам. Мы все в одной команде, мы должны все здесь открывать это прекрасное мероприятие. Супруг Акалай, пойдемте тоже к нам. Я еще раз повторюсь, это неожиданный подарок. Да. Анжелика сама сейчас в шоке. Добрый день, Пожалуйста. уважаемые гости. Мы хотели бы в лице компании Дубай Инвест, Алания Инвест поздравить, во-первых, родителей ваших. Вот, спасибо им за то, что они подарили вас всему кыргызскому народу. Пожелать вам успехов. Самое главное, здоровья вашим родителям, вам здоровья, девочкам здоровья. Пусть они только в вашей семье будут проходить только вот такие жакшылык, да? Вот. Жакшылык эле боло берсин. И от нашей компании Дубай Инвест и Алания Инвест хотели подарить родителям, вам, девочкам, путешествие в сказочный город Бодрум на $10 000. Вот это да, вот это подарок. Давайте мы поаплодируем. Такой щедрый подарок. Я хочу напомнить, что это директора компании Дубай Инвест и Алания Инвест. Это директора этой компании, которую создала сама вот Анжелика. Есть кто еще хочет сказать пожелание? Всем добрый вечер, уважаемые гости,
моей подруги, родной сестры моей. На самом деле мы уже не как подруги, а как родные сестры. Спасибо вам большое, что вы сегодня разделяете нашу радость сегодня такого творческого вечера моей подруги. Спасибо большое вам. Спасибо большое хочется сказать в первую очередь родителям. Аташка, Апашка, чоң рахмат. Мен мектепте разымын, ушундай аяш кызыма берип, аяш кызыңызды, эжемди, коробомду кандай кылып айтарымды да билбейм, бирок жан дүйнөм. Сиздерге чоң таазим, ден соолугуңуздар чын болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Ушинтип жакшы күндөрдүн үстүндө батаңарды берип, жакшылыктарда жүрө бериңиздер. Анжеликам кыздардын убайын көрүп, жакшылыгында, тоюнда биз дагы күбө болуп, көп жакшылыктарда жүрө берели. Ден соолук эң негизгиси. Анжелика Де, поздравляю вас с днем рождения. От нас поздравляем. Чоң рахмат Гүлнәже, Кайратбеке. Тойуңуз той койлансып, ар дайым бар болуп, кыргыз элине ушундай сонун күлүп жана кызмат кылып жүрөңүз. Биз сизден абдан сыймыктанабыз. Чоң рахмат. Да, мы одна команда. Пару слов. Всем здравствуйте. Анжелика Эджелин. Поздравляю с днем рождения вас. Спасибо за приглашение, во-первых. Мы с семьей всегда откликаемся на ваши просьбы, приглашения и так далее. Спасибо вашим родителям за то, что дали нам такую возможность наслаждаться вами. Ну, спасибо всем, что пришли. Спасибо вам. Сиздерге белек үчүн рахмат. Уланталы, бар болуңуздар. Чоң рахмат. Анан Зелик мырза, азыр бир аз кичине биздин программабызда аябай сонун алыстан келген коногубуз бар. Ал менен сонун дуэт аткарам. Мен эч кимди мынчалык сагынбагам. Бүтүп жатып, гүл болуп сапырылып, жолуккандык болдук жадында. Браво! Аплодисменты! Отпол, жадында кеттим го асыл эжекем. Эжелерди, сиңдилерди. Чоң рахмат. Ай, мени бала кезге жетелеп койдуңуздар го. Милай, шарикти көтөрүп алып кайга кетейин. Кол чабуулар болсун. Колдоп коштор коелу. Туулган күнү ийсин, маарике ийсин. Сүйүктүү мерим эжекем, мерим устазым. Сонун белектер, албетте маанайдай көтөрөт, өңгө күнгө көрүп кошот. Рахмат айтам сиздерге, катар менен белек дестелерди тартуулап аткандарга. Азыр бул жерден мен эске салгым келип турат, урматтуу коноктор. Сол тарапта атайын сиздер үчүн китептер. Давайте просто все споем для своей же мамы, да? Вместе, да? Мырза и Марлен от Бахтулова Flowers. Я маме цветочный магазин вообще подарила, чтобы она там айпасын, как нам гүлбербе ойдуңар, папа не дарит, нет цветы, да, вот вам. Еще цветы, мам. Вы заслуживаете и миллион алых роз. Это мой братишка Мырза. Марлен находится в Польше. Вот от всех нас, от нашей семьи Таимки. Эмне деген шулдук гүлдөр, туугандар, кол чабуулар болсун. Мындайды алганда арманда, албаганда арманда турабы. Ар бир бийкеч ушундай гүлдү салмайбыз. Ар бириңиздерге буйрусун. Албетте туулган күндүн урматына сизге белек тартууланды. Ошол бардыгыбыз эмне дейт экенбиз, бул жашоодо эгерде биз апаларыбызды кандай жакшы көрсөк, бул биздин балдарыбызга болгон эле мисал экен. Ошондуктан мен айтпаймын апамды сиздердин апаңыздарды жакшы көргөнүңөрдөн көбүрөөк жакшы көрөм депчи. Себеп дегенде бардыгыбыз тең апаларыбызды кандай жакшы көрөрүбүздү өзүбүз деле жакшы билебиз, туурабы? Бирок колдон келишинче ушундай бир кичинекей аракеттерди көрүп жатабыз. Иши кылып, ак сүтүңүздү актай элек болсок да, аракеттебиз да, иши бир нерсе кылып тырышып жүрөбүз да.
менен көргөн баардык жакшылыктарыңды ол нерселеп Аллахым сага кайрып берсин кыздардан. Кәдімесе ошол жаңы айтып калбадымбы, Асыл апа эжекебиз отурат бул жерде, Гүлсина Чотонова деген ошондой эле Чүрөк Асылбеков намынакей жаңы сахнага менен чыкканда, жетелеп келгенде дагы апам сахнанын чекесинде турган анда спорт ордосу, мен 9 жашта микрофон, радио жок, штур менен бутума оролуп калган, апамдын жүрөгү чыгайын деп анан Каныкер Алиева эжекебиз кармап турганда бүгүнкү чейин апам айтат да, анан кызым ырдаган сайын эле жүйдө тура албайм да, мен дагычы. Нары чуркайм, бери чуркайм, айтор бирөө эне менен сайтканда толкундан өрөм, ону балдары барлар эми түшүнүп атабыз да, көрсө. Анан эне жүрөгү деген дагы ушундай чыгармачылыкта Роза Зилханова деген эжекебиз, Ралия деген мыкты аткаруучулар сонун ырды аткарышкан эле. Анан өзүң тууралуу китеп жаздыңбы я дегенде, жок, ал тууралуу мен давно эле кино тарткуум деп коем да, тамашалапчы. Эне жүрөгү деген кино тасма чыккан 8 жыл мурун. Алинканын төрөлгөн мезгили тартылган ал жерге. Анан ушул эне жүрөгү деген чыгарманы ушул бардык энелердин жүрөгүнө арнап кызым экөөбүз деп аткарып коюуга уруксат этиңиздер.